Салам достор, тыгында турганда бир нерсени эстеп кеттим. Кече бир жакын адамым, бүгүн да бир жакын адамым Айзада, мен ушул нерсени алайын деп атам. Сенин видеоң бар экен, ушул продукцияны сен реклама кылып турсуң деп мен эң жакын адамдарым айтып калышты да. Достор, мындай да, эгер мен бир иш чараны алып барсам, ал иш чарадагы продукция же болбосо ошол сатылып жаткан нерселерди мен сиздерге сунуштайм же болбосо сатып алгыла деген үгүттө эмес. Мен блогерликтен тышкары дагы журналист, алып баруучумун. Тойлорду алып барам, иш чараларды алып барам, лотереяларды алып барам. Эгер лотереяларды алып барсам, демек мен уюштуруп калган болбойм да. Ал жака менин кызматымды сатып алышат, алып баруучулук кызматымды сатып алышат. Ошондой эле Кыргызстандагы бир криптовалюта иш чарасын алып баргам. Ошол иш чарасындагы видеону колдонуп башка элдерге алгыла деп жүргөн экен. Мен силерге эч кандай криптовалюта сунуштабайм. Алгыла деп дагы айтпаймын, достор. Андыктан абайлаңыздар. Мүмкүн менин мындайча айтканда көрөрмандарым, мени жактыргандар, Айзада сунуштап жаткан турбайбы, видеодо бар экен деп туура эмес түшүнүп алып сатып алышса, мен алардын каарына калам. Ошон үчүн урматтуулар, кимде ким мен видеомду таркатып, сиздин кызыңыз же болбосо, сиздин таанышыңыз, сиздин келиниңиз же болбосо дагы бирөөңүз ким болом, жакындарыма видеомду жөнөтүп, продукцияңыздарды сунуштабаңыздар сураныч. Бул юридикалык жактан сиздерди жоопкерчиликке тарта турган жумуш. Сиздерди эртең сотко берип койсом болот. Андыктан мындай нерселерди, достор, кылдаттык менен мамиле кылалы, бири-бирибизди сыйлайлы, менин жүзүмдү жөн эле колдоно бербеңиздер. Самооценканы түсірмейміз, қыздар. Вы умные, вы красивые, вы все можете. Сендердің 40 қолдарың бар. Любой жұмысқа пойдет, қыздар. Любой.